Саламатсызбы? Бул видеоматериалда биз силер менен дарыгер ролунун кээ бир мүмкүнчүлүктөрүн жана милдеттерин карайбыз. Электрондук медкартанын кайсы талааларын дарыгер толтурат экенин карайлы. Ал үчүн оңдоо аракетин тандайбыз. Келгиле, электрондук медициналык картадагы текшерүү салмасында кандай талаалар бар экенин карайлы. Текшерүү салмасында текшерүү планы дарыгер менен дайындалат. Бул салмада биз толтура алган эки талаа бар: текшерүү планы жана кошумча маалымат. Мисал катарында жаңы текшерүү планын кошобуз. Жалпы кан анализи мисалында. Бизге керектүү текшерүү тобун тандайбыз. Кан анализи текшерүү тобун тандагандан кийин бизге текшерүүлөрдүн тизмесин жеткиликтүү болот. Андан ары баскылап бизге керектүүсүн тандайбыз. Анализдин дайындоо күнүн көрсөтүү зарыл. Керек болсо айнуу күнүн көрсөтүү жана анализдин белгилүү убактарын кийин кайталоо мүмкүнчүлүгү бар. Сиз текшерүүнү толтургандан соң ырастоо баскычын басабыз. Келгиле, текшерүү салмасындагы үлгүнү кантип пайдалануу керек экендигин карайлы. Үлгү текшерүү планды кошуу убактысын үнөмдөөгө мүмкүндүк берет. Болжом менен биз 3 текшерүүлөрдү бейтапка коштук жана биз ушул үлгүнү кийинкиде бир баскыч менен башка бейтаптарга колдонууну каалайбыз. Үлгүгө биздин текшерүүлөрдүн тизмесин кошуу үчүн биздин талаанын үстүнөн үлгү тизмесине кошуу саабын басабыз. Үлгүнү түзүү терезеси пайда болот. Үлгүнүн аталышында сиз мындан ары колдоно турган эркин атты киргизебиз. Бул тизмеде биздин үлгүгө кайсы текшерүүлөр кошула тургандыгы көрсөтүлөт. Эгерде бизге үлгүгө кошумча текшерүүнү кошуубуз зарыл болсо, анда муну терезени жаппастан жасоо мүмкүн. Төмөнкү иретте топту жана текшерүү, дан кайталоо жана кошуу баскычын тандайбыз. Сиз бардыгын жасагандан кийин үлгүдө өзгөрүүлөрдү сактоону басабыз. Биздин үлгү ийгиликтүү сакталды. Эми биз аны кийинки текшерүүлөрдө дайындоого колдоно алабыз. Келгиле, биздин даяр текшерүү планын колдонуп жана аны бир баскыч менен кошобуз. Биз буга чейин жараткан даяр үлгүлөр таблосунда көрсөтүлөт. Бул милдеттердин жардамы менен сиз ар дайым буга чейин жаратылган үлгүнү оңдой же өчүрө аласыз. Илдый жебесин басып, биздин үлгүнү тандап жана колдонуу баскычын басабыз. Биз биздин үлгүнү ийгиликтүү түрдө коштук. Эми аны биз башка бейтаптарга дайым текшерүүлөрдү бирден кошуп отурбай, ар дайым колдоно алабыз.